Саламатсыздарбы? Урматтуу Камчыбек Кыдыршевич. Бүгүнкү мыйзам долбоорун колдойм. Бул албетте президентибиз жана сиздин күч аракетиңиздер менен өлкө боюнча уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы аюусуз күрөш жарыяланып, натыйжасы көрүнө баштады. Бүгүнкү мыйзам долбоору деле ошонун далили деп айтсак болот да. Мен бир жума бою Лейлик районунда иш сапарында болуп келдим. Кечээ күнкү ушул чек ара боюнча сиздердин жакшы жагыңыздар албетте Лейликтин эл өкүлү катары Баткен облусунун баардык элди кубандырды. Буюрса баардыгы жакшы чечилсин, ийгиликтерди каалайм. Эми бул мыйзам долбоору боюнча менде суроо жок, бирок сунуш катары айтат элем. Бүгүнкү күндө ушул мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн кылмыштарга кандайдыр бир атайлап уюштуруп, ошого түрткөн ушундай учурларда болуп калышы мүмкүн деп ойлойм да. Анткени бүгүнкү күндө биздин ошол өзүнүн милдеттерин так аткарбай, интрига менен алектенген чиновниктерибиз да жок эмес да, туурабы? Ошондуктан ушул мыйзам долбоорун кабыл алууда сөзсүз түрдө ошол жактарын дагы эске алып карап чыгуу зарыл деп ойлойм. Айтасыз, урматтуу Миргүл Мырзаковна, могул ушул коррупциялык беренелер боюнча каралып аткан статьялардын бардыгында мамлекеттик органдын кызматкерлеринин катышуусу бар. Коррупция каерде? Коррупция жөнөкөй адамдардын арасында жок. Коррупция жалаң ушул мамлекеттик органда иштеген, ошол укук коргоо органдарында иштеген, прокуратура органдарында, сот органдарында, коопсуздук органдарында иштеген ушундай адамдардын арасында бар. Ошондуктан коррупцияны жанагы схемалар түзгөндө өтө татаал, муну доказать этиш өтө кыйын, но тем не менее жасап атабыз муну. Ошондуктан сиз туура айтасыз, бул мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин арасындагы жумуш. Бул жер негизинен баягы жөнөкөй адамдарга тиешеси эле жок. Жөнөкөй шайлоочуларыбызга жөнөкөй адамдар тиешеси жалаң ушул депутаттар, дагы бир жолу айтып коеюн, депутаттар дагы бар арасында. Так, жергиликтүү орган кеңешинин депутаттары бар, жогорку кеңештин депутаттарына чейин жетет. Мына мен бир өзүмчө ишенемин, эгерде ушул мыйзамды кабыл ала турган болсок, негизинен коррупцияга барган адамдар бир 70-80% кыскарат, өзүнөн өзү эле. Мыйзамды көрүп туруп эле, мыйзам татаал, колго түссөм өлдүм, кой деп кыскарат. Же болбосо көпчүлүгү жумушунан кетет. Анан эми баягы баш көзүнө карабай рисковать эткендер бар, алар үчүн биз турабыз, алар менен иштешебиз. Ушул жана үй бүлөсүн сөзсүз, эгерде атасы же апасы тарабынан коррупцияга аралашкан болсо, үй бүлөсү сөзсүз кийинки мына ошол мамлекеттик жумуштарга, ошондой эле жогорку кеңеш, шаардык кеңеш, айылдык кеңештерге кабыл алынбаса, ошондой эле жалпы бир туугандарын деле кошсоңуздар болот деп ойлойм да. Бул аябай жакшы болмок. Туура.